Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Гапыр Мадаминов агайыбыздын Устаттык өнөрү китебинен номер 34-чү сабак кайталоо жана жалпылоо сабактарын өтүү методу деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер. Жаңы теманы өтүү, ошону балдарга түшүндүрүү канчалык маанилүү болсо, ошол эле өтүлгөн темаларды кайталоо андан 5 эсе маанилүү. Себеби жаңы тема өтүлгөндө мээдеги убактылуу байланыштар эгер кайталоо болбосо өчүп калат. Демек, кайталоо бул билимдердин энеси дегендей, сөзсүз түрдө өтүлгөн темаларды кайталап турганда гана окуучулардын эсинде көпкө сакталат. Биринчи мисал: окуучулар эсимден чыгыптыр, түшүнбөй калдым дегени да мына ошондон. Ал эми жалпылоо болбосо, мээде пайда болгон убактылуу байланыштардын ортосундагы байланыш пайда болбой калат. Мында окуучулар өтүлгөн теманын себеп натыйжасын, ошонун негизинде корутунду чыгарууну билбейт. Экинчи мисал: үйрөтүлгөн формуланы пайдаланып, мисал маселе иштей албайт. Үчүнчү мисал: сандын, адамдын, буюмдун бир нече белги касиетин бириктирип, корутунду чыгара алышпайт. Жалпылап корутунду чыгарылган билим гана бекем, туруктуу болуп, кийинки билим алууга, ишке, турмушка сөзсүз түрдө пайдасы тиет. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, кайталоо жана жалпылоо сабагын өтүүдө мугалимдер эмнелерди эске алыш керек? Ар бир предметтин мугалимдер үчүн өтө пайдалуу жана маанилүү ойду айткан агай. Баарыңыздарга белгилүү болгондой эле, кайталоо чоң тема бөлүмдөрдө өтүп бүткөндө чейрек, жарым жылдык, жылдык жыйынтыктын алдынан өткөрүлөт. Өтүүгө программа, госстандарт, окуу китебинин мазмунун анализдөө жардам берет. Календардык план, программада кайталоо десебиз, көбүнчөсү окуучуларга кайталап келгиле, окуп келгиле дейбиз. Тест, текшерүүш, дил баян алабыз. Бул туура эмес. Себеби окуучуларга эмнени, эмне үчүн, кантип кайталоо керектиги айтылбайт. Текшерүү иш, текст, дил баян болсо дагы алдын ала окуучуларга даярдануу үчүн кайсы темаларды кайталап өздөштүрүү керектиги жөнүндө айтылбайт. Бул дагы туура эмес. Себеби окуучулар бул иштерге алдын ала даярданып келбейт. Ошон үчүн текшерүүнүн натыйжасы дагы төмөн болот. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, агай айтат, бул абалды мен эксперименталдык тажрыйбадан көп эле байкап билип жүрөмүн дейт. Чындыгында кайталоо жана жалпылоо сабактарын өтүү методун көп эле мугалимдер билбейт. Ошол үчүн агай бизге кайталоо жана жалпылоо сабагын болжолдуу түрлөрүн, формасын, методикасын сунуштайт. Биринчи, чоң теманы кайталоо. Экинчи, бөлүмдү кайталоо. Үчүнчү, курсту кайталоо. Төртүнчү, доорду кайталоо. Акын жазуучу чыгарманы кайталоо жана жазуу, негизги термин, түшүнүк, формулаларды кайталоо. Демек, кайталоо сабагында мугалим программа, китеп, конспекти пайдаланып, атайын сабактын планын түзүп алыш керек. Ошол сабактын максаты өтүлгөн теманы, курсту кайталап, системалаштыруу, жалпылоо, ошол максатта иштөө зарыл. Кайталоо үчүн тема же ошол курс алдын ала окуучуларга айтылат. Кайталоонун, башкача айтканда, кайталаганда окуучулар эмнеге көңүл буруунун планы берилет же жазылат. Көңүл буруңуздар, урматтуу кесиптештер, ар бир мугалим үчүн өтө маанилүү негизги идея, термин, түшүнүк, окуя, касиет, формулалар суроо түрүндө берилет. Бул суроо тапшырмалар окуучулар үчүн компастын ролун аткарат. Башкача айтканда, кайталаймын деп башын айлантып, бүт курсту, китептин бардыгын окуп отурбастан, урматтуу кесиптештер, ошол берилген тапшырмаларды эле окуучулар ыкчам тез өздөштүрөт. Эң сонун ойду айткан экен агай. Демек, урматтуу кесиптештер, бул окуучулардын башын жеңилдетип жана убакытты дагы үнөмдүү иштөөгө
жардам берет. Бардык китептин бардыгын окуп чыкпастан ошол негизги идея, термин, түшүнүк, окуя, касиет, белги, формулаларды окуп чыгышат. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер кайталоо жана жалпылоо сабактарын өтүү методикасы тууралуу түшүнүк ала алдыңыздар. Устаттык өнөрү китебинде 62-63 беттерден дагы өзүңүздөр окуп чыксаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.